Александр Камышев кесиби боюнча геолог, ошону менен бирге тарыхка жана нумизматика илимине абдан кызыгат. Анын тыйындарды коллекция кылып чогултуп жүргөнүнө быйыл 50 жылдын жүзү болуптур. Ал алгачкылардан болуп, Кыргызстанда 80-жылдары тыйындардын коллекционерлеринин клубун түзгөн. Для каждого своя тема. Ар бир коллекционердин өзүнө тиешелүү темасы бар. Маселен, шаарлардын же жаныбарлардын сүрөтү түшүрүлгөн тыйындарды чогултушат. Азыркы тапта бул тыйын Орусияда жана бизде абдан популярдуу. Тыйында эски шаарлар түшүрүлгөн. Ал эми биздин банк тарабынан чыгарылган Кыз Куумай аталышындагы тыйын сактыктан бат эле өтүп кеткен. Продолжается. Бул тыйындарды чогултуу менен тарыхтын бир бөлүгүндө чогулткан болосуң дейт. Анткени ар бир тыйында өзүнчө окуя, тарых жатат. Мисалы, бул Рим тыйыны 1-2 кылымга таандык. Это тюргешские монеты. Мен илимий багытта тыйындарды чогултам. Менин диссертациямдын темасы ушул Кыргызстандын аймагындагы алгачкы тыйындар тууралуу. Ал эми бул тыйын 8-кылымга таандык. Түргөчтөрдүн Борбору Суяб шаарында жасалган. Быйыл тыйынга 1300 жыл болот. Монетами, которые изготавливались здесь. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына менин колумдагы бул тыйын биздин Улуттук банктын 10 жылдыгына карата жасалган. Өзүңүздөр көргөндөй, бул тыйын алтын жана күмүштөн жасалган. Эң биринчи биздин тыйындардын сүрөтү түшүрүлгөн. Буну сиз жакындарыңызга белек катары дагы колдонсоңуз болот. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл тыйындарга кызыгып жана чогулткандар көп экенин каарманыбыз белгиледи. Тыйындарды илимий багытта да окуп изилдегендерден сырткары андан киреше табуу жаатында эске алган. Банк тарабынан саналуу гана чыгарылган тыйындардын баасы жылдан жылга өсүп турарын белгиледи. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.